манты түйчү элем күнүнө 700-800 штуктан. Тияка жетпейинби? Стейким калып калыптыр. Стейки калып калыптыр. Мамай өзүң калып калсаң болмок дейт го. Мусулман адамга каны менен жеш бул жакшы эмес да. Эмнеден улам? Акысыз кылдыңыз. Таанышым керек да. Өзүңүздү Көрсөтүшүм керек да. Алдамчылык кылбаш керек да. Алдамчылыктын артында береке жок болот. Мондай табактар менен бериле атайын. Ушундай табактар менен. Окмуш, жумушак. Салам достор, ата-жөнүм Назира Бердигулова. Биздин дам программабызга кош келипсиздер. Инстаграм баракчага бир жолу кирип баш багып отурсам, улан стейк, булан стейк, стейктер мукмуш деп тим эле жарнактар кетип жатыптыр. Анан кийин мен дароо эле баракчасына катталдым. 1-2 айдан бери ошол баракчаны акырын күзөттөп, контролдоп карап жүрдүм. Көрсө, биздин эле кыргыздын жигити көп кырдуу, жигитке жетмишөнөр арыздык кылат дегенде көп жактарга иштеп, кызмат кылып жүрүп, күндөрдүн биринде өзү чыныгы ашпозчу экенин баалап, баамдап, кыргыздын жигиттери баардыгы эле эт жакшы көргөндү билесиздер, Этти аябай жакшы көрүшөт. Мына ошондон улам кыргыздардын жигиттерине деги эле ошо кыргыздын даамдуу таттуу тамактарынын катарына улан стейк деп стейктерди бышыра баштаптыр. Деги эле ушул улан стейк деген кайдан келип чыкты? Деги эле ушул жасап жаткан эт дейле, стейк десем орусча болуп калышы мүмкүн. Анан кайра баштайсыңар, эмнеге кыргызча сөйлөбөйсүң деп. Бүгүн чогуу биргеликте дал ошол улан стейкин даамдап көрөлү. Жүрүңүздөр. Кандайсыз Улан мырза? Жакшысызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Бүгүн биз сиз менен бир стейк жасаякчы. Улан стейктер кандай экен деген суроого жооп алыш үчүн студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жумурай журт менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Улан стейк сиздерге. Бүгүн биз Бердигулова Наргиз айымдын телеканалына келип улан стейкти кантип маринад болот, улан стейк кантип жасалат, канча убакыт маринадда туруш керек, канча күндө союлгандан кийин канча убакытка чейин чийкилей холодильникте туруш керек, ошонун баарын айтып берүүгө келдиңиз, бөлүшүүгө келдим. Жакшы, колду жууп алдык, эми перчатка, колгакты кийиңиз дагы баштайлы. Баштайлы. Улан мырза, мен ушул улан стейкке чейин Улан мырза каякта жүрдү эле деген суроону берейинчи. Улан мырза эмне кылды эле? Улан мырза каякта төрөлөстү эле? Кайсыл чоң көчөнү басты бул жигит деген суроо. Биз жердиги көлдүкпүз, бирок Жумгала районунда, Байзак айылында, Нарын областы Жумгала району Байзак айылында чоң ойгонбуз. Ошол жактан окууну өткөнбүз. Телтең туштарыбыз бар ошол жактан. Жакшы. Биз бүгүн маринадты эмнеден баштайбыз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, Маринадты биз бүгүн 3-4 сутка союлуп, акыланы холодильникте турган этти 4 сутка коюп коебуз. Андан кийин алып келип маринадка коюп 1 сутка же 1,5 сутка, 2 сутка чейин коебуз. Эттин маринадына чейин кармайбыз. Этти ушундай кармаганда эт жумшак боло түшүш керек. Анткендечи бармактар кирип кеткидей болупчу. Анан этти ушундай кылып туруп, анан маринад кылабыз. Мынакей, Бул жерде биздин баардык туугандар бүт баары тең сурап жатышат. Маринадка зыяндуу нерселер кошулбайбы депчи. Бүт эле биздин азыркы эле тамактарга кошулган нерселер бар. Анча-мынча мына сойбуй соусту деле салаттарга кошушат. Жаровна шашлыки кавказские 30 минутада быстрее маринад кылса болот. Суу май, ошондой эле чеснок, перец, соль, бүт ушундай специялар менен. Анан кичине крахмал. Жакшы. Бул стейктери ушундай маринадтары 2-3 суткага чейин, 4 суткага чейин акылажына холодильникте туруш керек. Ошондо бул эттер мүнткенде уже жумшак болуп, эт өзүнө туруп калпына келет да. Андан кийин алып чыгып, соус жасап отдельно. 1,5 сутка, 2 суткага чейин маринад коюп, анан мангалга бышырып, анан соус жасап, соуска малып, сочный кылып, жумшак кылып клиенттерге беребиз. Баарына жагып жатат. Нарын областы Жумгала району Байзак айылынан болом. 1986-жылкымын. Өзүм семейный. Ошо анда эмесе азыр улан стейктин маринадтарын даярдап, баардык специялерден кошуп, даярдап баштайлы дагы сиздерге көрсөтөлү. Маек кылгыча бул 15 мүнөттүн ичинде эле даяр болуп калат. Биз өзү негизи мурун эмеде иштеген элек, кытайский ресторанда. Кантип кытайский ресторанда иштеп калдыңыз? Кытайский ресторанда, Москвада, Вокер деген ресторанда
повар болуп иштедик элек. 1 жыл 8 айда иштедим го дейм. 2004-жылы Алматинка Мустафа кафесинде 2004-жылы манту түйүп иштечү элем. Тоже манту түйчү элем күнүнө 700-800 штуктан. Ай, мынча? Анан кийин тиги Колуңуз аябай эме экен да, манту түйгөн. Эмкиде сизди манту жасатайынчы. Анан мына манту түйүп иштечү элек, анан мантууну да токтоттук. Жигитке 70 өнөр аштык кылат деп коет го. Өзүңүз башка жактан издей баштадыңыз. Анан бөлөк жактан издеп, аркы сооданын башына өтүп, берки сооданын башына өтүп, стройкада иштеп, баардык жактарда иштеп анан аягы бул стейкке кантип келгеним себеби, бул стейкти өзүм мындай стейк любителимин да. Эт жакшы көрөсүз? Этти жакшы көрөм, эт жасаган жакшы көрөм, чучук, касапчылыкты. Анан ушундан эле барып анан бир досумдун кудасын түштөндүрүш керек болуп, балдарыбыз эт алалы десе 30 кишиге жетпей атат да, бир кой союш керек. Анан эмне кылабыз дешти. Ошо менен мен эт сатам да, анан давай мен алып келейин, устакан сен таап кел дешти. Анан мен эме дедим, давай анда мен таап келейин деп алып алып, анан ойлонуп үйдө жатып, анча 30 сыйыл устакан табыш керек болот да, ушундай карчыгадай. Жалаң карчыгадан деп койгом. Анан деп койгону 30 карчыга, ал убакта 30 карчыганы деле табыш кыйын да. Анан тиги келдим ойлонуп отуруп, анан 30 карчыганы таап келип алып, өзүнчө отуруп алып үйдөн баягы эски эмелерин ойлонуп, кассетаны артка түрүп, нелерди жасадыңыз? кандай кылып маринад кылсам, мындай необычный кылайын деп ойлонуп, анан мангал алайын деп, кандай мангалга бышырам муну. Анан атактуу эмелердин стейк бышырган эмелерин карайсың да. Аларды карап, эмне кылсам деп. Анан ойлонуп, жездебиздин үйүнө барып калсак, бир мангал турупту жасап коюптур. Мында карасам, жакшы. Анан кийин жезде муну бербейсизби мага? Материалын алып кел, жасап берем. Эме материалын сатып алып жүрөсүң. Акчаны сатып алып жүрөм. Канча сом балан? 5000 ала бер дейт. 5000 кетти дейт. 5000 кетсе мен 5000 бердим, мангал жүктөп кетип калдым. 3 күндөн кийин тиги дос балам үйүнө барып, мангалды алып барып алып, отту жагып алып, кудалар келди, эшиктин алдына бийлеп атышат. Мангалды жагып коюп, түтөтүп, стейк биширип атам го менче. Бирок буга чейин өзүңүз үчүн бышырып жүрүңүз. Өзүм үчүн бышырчубуз, сени үчүн, туугандар үчүн бышырчубуз да. Улан мырза кооптонгон жоксуз, бул кудалар да. Элестетеңиз, бир жерге. Кудаларга, наоборот, аларга кудалар айтты, мындайды биринчи жолу көрүшүбүз. Кудага келгенде стейк жейбиз, шашлык жейбиз. Жок, бул жоопкерчилик дейм. Элестетсеңиз, этиңиз бышпай калышы мүмкүн, туурабы? Кооптондуңузбу мындай? Кооптонгон эле жокмун, анткени мурун өзүмө мынтип бышырчумун да стейк кылыпчы. Анткени билем да мындай бышканга көзүм жетти. Бышат да, чөткү бышат. Көзүм жетти, делеси бар, өзүң үчүн бышырып жүрбөсүң да. Өзүң үчүн, анан кийин семьялар менен, туугандар менен бышырып жүрчүмүн. Коркпой эле келдим, балдардын баарына чыккан. Улан мырза, стейк бышырып атат деп тиги эме менен камерага тартышып элечи, түтүн. Кудалар. Бийлеп атат кудалар. Мындай жетти, кудага келип жыттаган эмеспиз деп. Анан ошентип бышырып, казак туугандар, казактары бар болчу, тиги аяшыбыз казак касачка болчу да. Кайын журттун баары келип алып, аябай эме кылышты, таң калышты. Ошо мен кудаларга тарттык, аябай эстен кеткис болду кудалар дагычы. Азыркыга чейин ошо кудалардын баары подписин кылган, лайк баскан, комментарий жазышат. Сен стейкиңди жейле, ар бири чалып сен ачкан турбайсыңбы деп, ушинтип эме кылышат да. Анан ошо менен жүрдүк. Анан ошо менен жүрүп, маннаттарды кыла берели, ошо. Анан кийин ошо менен тиги стейктер бышырган жокмун андан кийинчи. Андан эт менен иштечимин да. Мясо, эт сатчымын. Эт сатып, иштеп, ушинтип эле эме кылып жүрчүмүн. Эми эттин нарындыктарын билесиз да. Эттин касапчылыгы, эттин любительдери, эттин каягын жеш керек экенин билет, этти эмне кылыш керек экенин билет, каяк жагын алып, каяк жагын жесек жакшы болот. Барынча. Анан кийин ошентип жүрүп эле анан мунун оюңда жок нерсе да. Оюңда жок, ойлогон эмесмин мынтип стейк биширип кетем, мынтип повар болуп кетип калам, эми дальше депчи.
бир өнөргө келип токтойт окшойсуң, эми токтодум окшойт, ушул жерден чыкпайт эми. 40ка чыгыппы? 40ка чыкканда ушул жерде калат окшойм деп атам, повар болупчу. Салат жасап, тамак жасап, кухняда келин менен аралашыпчу. Улан мырза, ошо стейк биширип жатканда бир кызыктуу окуяларга туш болдуңуз беле? Стейк биширип аткандабы? Стейк биширип атканда ушундай кызыктуу окуяларга көп эле туш болосуң. Эсте калган бир сетте күлөлү, күлкү жашан күлкү дегенде бизде чогуу күлөлү эстеп. Биз билесиз да, мен айылда өсүп чоңойгом. Анан стейк деп чыгам, улан стейк деп, атым улан болсо анан улан деп коюп эле анан кийин. Улан стейк деп чыгып коем, анан бирдеме деп сүйлөп, анан баягы айылдан келген кыргыз көпкөндө орусча сүйлөйт болот го. Экөөсүң бир сөз тиги жакта стейктерди рекламаларды орусчалап сүйлөп атса, мен да кыргызча сүйлөп, орусча аралаштырып сүйлөйм, тантырапчы. Элдер күлкүлүү комментарийлер берет, аны көрүп алып күлөсүң, эсиң опчу. Өзүңдүн видеоңду өзүң көрүп алып күлөсүң да. Мен ушундай сүйлөп койдум дечи. Тартуу сезим деген жок да биздечи, тас болгондой айткандай эле сүйлөп эме кыла берчүбүз да. Бир жолу бирөөлөргө стейк эме кылалы деп, анан өзүбүз эле тартуулап берели деп, жөнөтөлү деп. Стейктерди баарын салып, бүт баарын салыштырып анан тияка жетпейинби? Стейким калып калыптыр. Жаңы иштеп аткам да. Анан Стейктер үйдө калып калыптыр. Салмачы. Ал келинчегим мени ойлойт. Алды деп. Мен аны салды деп кеттим. Анан не болду? Байке да аябай сабырдуу байке экен. Анан стейки калып калыптыр. Мамаң өзүң калып калсаң болмок дейт го. Өзүң калып калсаң болмок биринчи өзүң. Мондай тыгында барган элестет атам, пробкада тыгып Пробка. Айтпаңыз. Тыгылып пробкадан барганыңды айт, анан стейкиң калып калса. Анан Барып эле бубайт эми кээде баратып, тигиниң калып калат, кыпчыгычың калып калат, перчаткаң калып калат. бирок стейк Магазинди издеп жүрөсүң го, кээдечи. Перчатка алып алайын окуй, куда сөктүрөсүз, тиги эмне дейт, көрөт, салып атканын көрөт депчи. Бунусуна стейк деп коесуз. Мында ушинтип стейк. Мурункусунда биринчилеринде ошо перчатканы анан бир эле жолу болду, стейк калып калганчы. Истеме, перчатка калып калган күндөрдө. Сиз опасный экен, достор, опасный экен, ошондуп кудаларды тосуп. Азыр унутпай калдык. Кудаларды ошондуп күтүп атса, анан кийин стейктерин унутуп калса, жакшы. Бирок бат эле алып келдик, успейт эттик ортодон. Тиги байкебиз дагы бөлөк жакка аттатып үйдү да. Бир саатка бөлөктөрдү түштөндүргөн киргизе коет да. Ооба, ошол жакшы, ошентип эметип каласыз. Анан бул стейктерди мен өзүм негизи ойлонуп чыкканым, кыргыздар устаканды сүйөт го. Анан бул бел арка деген өтө бодомалдын эң сыйлуу аркасы болот да. Сиз эме деп калбадыңызбы, устакан депчи? Биз кыргыздар устаканга тарынабыз. Өгүтө тарынабыз да. Неге бизге мындай ушундай устакан берди деп. Анан ушул стейктердин дагы өзүнүн устаканы болобу? Мисалы үчүн бул устакандар кандай кудаларга берилет? Бул моуреки стейктер өзү кан куда, жакын дос, любойна мону тарелкага салганда килтеген чоң болуп, арка болуп, маринад болуп, мына көрдүңүзбү? Ушундай болуп өтө чоң да. Назирайым, бул сиз аябай сону суроо бердиңиз. Көбү негизи таарынышат да устакангачы. Бул өзү негизи арка, самолет арка деп айтышат кээ бирөө карчыга деп айтат, кээ бирөө бел арка деп айтат. Түрлүү кыргыздын сөзү бар, түрлүү сөз менен айтса болот, бирок бул арканын эң сыйлуу, эң аялына дагы, эркегине дагы бул эме болот да аябай. Сыйлуу устакан. Сыйлуу устакан болот да. Бул устакандарды кан кудаларга берсе болобу? Болот да, конечно. Кан кудаларга ушуну берет да. Эң устакандардын аркасы да. Сон. Бул аял эркек деп тандабай кетет да. Бул устакан, бул мага ылайык устаканбы? Булар эми баягы жаштарга деп, ортосунан бөлүп, жарымынан бөлүнгөн арка белдин, мындай айтканда биздин стейк бышырган барларда тибон стейк деп коет. Биз эле улан стейк кылып алганбыз. Өзүбүздөн тибон деп, бүт эле жерде тибон деп чыгарат да мунучу. Анан рибай стейк түрлөрү бар да стейктердинчи. Булар ошо жаштарга тартылат, стейктерчи. Кааласа чоңго деле тартса болот, эми ар ким чөнтөгүнө жараша. Азыр теперь биздин стейктер маринад болуп бүтүп калды. Анда эмесе стейктерди бышырып,
даамын көрөлү. Макул. Кандай Жакшы. дейсиз? Абдан жакшы. Достор, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Дам программасында бүгүн абдан өзгөчө конок улан стейк. Албетте бул видео сиздерге жакса керек. Анан мага жакканы кудаларга өзгөчөлөнүп, дайыма эле койдун этин тартабастан, ушул Улан мырзаны кудаларды чакырганда, түштүндүргөндө үйүңүздөргө чакырып, ушундай сонун стейктер менен таң калтырсаңыздар болот. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Назира айым, азыр замандын жетишкенинчи. Стейк. Үйдө жатып делечи мындай стейктердичи маринад кылып, өзү бышырып жесе болот да, көрдүңүзбү? Келинчегине, ата-энесине бышырып берсе, мынакей. Мынакей. Накта стейк жейт экенбиз да азыр. Азыр накта стейктерди сиздерге бышырып көрсөтөм. Кандай бышат? Улан мырза, О, сиз мынакей улан стейк деп дүркүрөдүңүз. Анан ушул биз кыргыздар стейкти көбүнчө мындай кызартып бышарышат, кичине каны болсун, каны болбосун деп. Анан биздин мырзалар, айымдар кандай стейкти каалашат экен? Табиттери кандай экен? эми ар кимдики ар кандай экен негизичи. Бирок бул менин стейкимди көбү мындай кровту сүйбөгөн да бар экен, кровту сүйгөндөр да бар экен. Каны менен да, каны да. Каны менен жеген дагы бар экен, каны жок жеген дагы көп экен. Анткени мен ушу өзүм ойлондум да, өзүм багы бул негизи өзү мусулман адамга каны менен жеш бул жакшы эмес да. Толук намаз окуган адамдарга каны менен стейкти, этти жеш бул уже туура келбейт да шариатка дагы. Аны өзүм ойлонуп, жок мен каны жок кылып эле бышырайын деп өзүм ойлонуп ошо Куда сөбөктөрдөн биринчи баштаган элем да. Куда сөбөктөр үчүн, чоңдор үчүн депчи. Анан ошо жалаң мисалы үчүн 25 куда келсе, 25 кудага тең карчыга, бел арка, маринад болгон отундун ышына, отундун чогуна жыгаш отунгачы демделип, ошонун чогуна, жытына бышкан эт. Ачса запах чокто бышкан эт болчу. Супер, супер, сонун. Отдельно соусунда ойлонуп чыктыктан анча. Биринчи баштаганда 5 соуса бышырып баштадык элек да. Андан кийин эмелерин баштадык теге. 5 соуса. Соустарын ойлойлону, соусун кылалы депчи. Бүт эле бышырып койсо болот, көрдүңүзбү? Сонун эле. Биз үйдө деле кетип баратып, көз көлгө барганда, тияка барганда мындай идиштерди ала кетебиз. 2 стейкти 3 карчыганы алабыз, барабыз, бышырабыз. Эс алып жеп кайра келе беребиз, семьяларыбыз мененчи. Достор, мынакей биз Кудай буйрса азыр стейктен даамдап көрөбүз, Жана айтып атышат го, биргеликте жасаган тамак даамдуу болот деп. Сүйлөп турган деле бул деле эмгекте, туурабы Улан мырза? Анан бул стейк негизи өзү канча убакытта бышат? Негизи 15-20 мүнөттө да бышып калат да. Жакшы, абдан сонун. Стейктерибиз мындан да кооз, даамдуу болуш үчүн албетте кооздош керек, Ооба. Эми анда тиякта стейкибиз кичине дымдалгыча, биринен сизге кичине майек берип, стейктерди украшение кылып, кооздоп баштайлы. Кооздоп, дайындай берели. Жакшы, сиз региондорго чыгасызбы Улан мырза? Чыгабыз да. Чыгасыз региондорго деле. Кочкор районуна барып келдим. Балыкчыга, Жумгалга, Ысык Атага, Токмок, Кара Балта бул жагы. Көп эле жерлерге чыгып барып атабыз да. Сиз жогоруда маек кылганда айтып калбадыңызбы? Мен алгач ушул ишти баштаганда кардарларга жеткирип берүүнү акысыз кылгам депчи. Эмнеден улам? Акысыз кылдыңыз. Танытышым керек да. Өзүңүздү көрсөтүшүм керек да. Менин стейкимди жеп көрбөсө, кактан билмек болот. Кактан билмей эле да. Кимге бар? Үйгө чакырам дейличи. Анан стейктерди бышырып баштадым. Мессага. Ошондо ноябрь айында го дейм, ноябрь айында баштагам. Бышырып, дайындап, анан мурун баштаганда жөн эле пакетке салып бербестим, контейнерге салып берип баштагам да мындай. Анан ойлондум. Ой, улан стейкти тууралап мындай стейк кылып, мындай логотип чыгарып, ойлонот кезинде. Кишидей болуп өстү. Кишидей болуп, адамды грамота кылайын, элге окшош депчи. Анан биринчи эле эшикте эле мындай эле биягыңда кой жүрөт, биягыңда темир тесек, мындай тигиндей бүт бар, жайнап тур, реклама тартып атасың. Стейк биширип атасың го дечи. Пакетке салып атып, улан стейк деп бакылдапчы. Комментарий бар, жаап атат, тегерек четиң ташып алсаң болот. Айылдагыдай эле биширип баштагам да менчи. Анан
Анан койду анан өзүнчө улан стейк деп койсоң. анан койду анан өзүнчө тиги цехти даярдап, мангал бышырган жерди, столдорун атайын бир рабочий студияга бир эме жазайын дедим, комнатачы. Анан Баштадым анан. Молодец. Улан стейк деп. Неге улан стейк? Может, улан эт деп жазсаңыз болмок. Неге стейк улан? Мен дагы чын айтсам, вот Назира сен туура айтып атасың, мен дагы ошентип улан эт деп кылмак болчумун. Балким барып өзгөртөсүң да кылып. Охо, улан эт сиздер менен деп же кандай же. Эт деген неге мен аны айтып атам, азыр мына улан менен сүйлөшүп атабыз да, улан өзү эт менен башынан баштап баштаган экен. Анан стейк өтүп кетип калып, эт калып калды да. Ошол үчүн азыр, допустим, азыр эми Кудайым буйрса өркүндөп атасыңар да, ишиңер. Ооба да. Ошол кезде улан этти кош керек го деп ойлойм. Базарчылык болуп кетсе, Кудай буйруса, мындай да, Кудай буйруса алдыда ар бир идеяларды киргизип атабыз да. Акырындык менен, Анан эми тиги Кудай буйруса азыр жакында эле чыгардым. Бул эмени камыр мененчи. Камырды колго жууруп, анан койдун шорпосуна шорпого камырды тоголок кылып бышырып, жайып, каждый клиенттин отдельно анан шорпого салып бышырып, анан эттин астына салып туруп, үстүнө украшение кылып, эмеле салаттын лес красный луктарын. Анан кийин соусун куйсаң, камыр өлө. Сонун болот экен да. азаматсыз, Айда жагат экен. азаматсыз. Биздин стейк быш калды. Стейкибизге 5 мүнөт убакыт калды. Абдан жакшы. Улан мырза, сиз жогоруда айттыңыз эт менен иштедим деп. Ооба. Анан эт таңдоодо эмнеге көңүл буруш керек? Эт Кээде мен таңдоодо- эт алгамго, мен сурайм деп, бул жаш малдын этиби, бат эле бышабы, жумшак бышабы десем, ой, эжеке, Сонун деп мен узатат. Бирок алып келип үйгө бышырсам, чында эле аябай катуу чөп. Мындай болуш керек да. Ой. Эт тандоодо деле баардык адамдар, баардык мусулман бир туугандар негизи алдамчылык кылбаш керек да. Алдамчылыктын артында береке жок болот. Ал сиз барасыз дагы сонун эт экен деп аласыз, үйгө барып жейсиз. Анан катуу чыгып калса, жаман чыгып калса эртең ага барбайсыз. Жок, мен бармак түгүл, барып сүйлөшүп келип айтам, катуу чыгып калды десем. Анан алда моюн бербейт да анда Ооба, делечи. ал Айтат да, ой, сонун жаш кунажым болчу депчи. Анан мен буга чейин менин клиенттерим азыркыга чейин чалат, эт барбы депчи. Анткени мен туу элек кунажымды союп сатчумун да. Ай, каяктан табасыз аны? Андайлар тапчубуз. Бизде коллегаларыбыз бар. Азыр эмне мен дүкөнгө барып, саламатсыздарбы? Туу элек кунажындын эти барбы деп сурайм ба? Же мындай кармалап көрүп билем. Мен аны баягы өзүм кылган ишимди барып айтам да, туу элек кунажын деп. Көрөсүң эми, эмчек башы чыга элек, букага окшош элек дегендей. Бул эме Урулбаган, соолбаган. мен эме депчимин тиги. Кунажын деген эми мен ошентип тамашалап калдым да, бул күйөөгө тиелек. Муну этин жесең жумшак. 18ке жаңы эле чыкты дейм да. Десем күлүшөт. Бирок азыр до сих пор тиги этиң барбы, сенин этиң жакшы болчу деп. Элдерди, клиенттерди аябай эмеси менен, ою менен эттерди берчимин да. Анан ошон үчүн баары жактырчы. Анан баягы базарга барганда тандайсыңбы, кандай тандайбыз дегенде, негизинде карап деле көп киши тандай албайт да анычы. Анткени кандай эткен баары эле бербейсиң эми кичине свежий эт, эски эт деле тандабасаң, кунажындыкы эме экенин деле көп байкай албайсың. Кунажын деп эми кичине кабыргасынан, эмелеринен кичине жаш малдын эти экенин билесиң да. Аны касапчылар эле билет. Стейкке эт кичине бир аз эти бар болуш керекпи? Ой, Катуу болуп калбаш үчүн. Жок, семиз болуш керек да. Семиз мал болуш керек. Байланган мал болуш керек. Эти жакшы болуш керек аябай. Эсой болуш керек да. Анан слабый болуп калган болсо, анда ал быш болбойт этти. Түшүнүктүү. Жакшы. Ошондой болот. Анан биз ошентип анан тиги стейктерибизди элдерге бекер таркатып баштадык. Доставка кылыпчы. Даамдап көрсүң, Даамдап көрсүн деп. Бекер те сокулуктан шаарга чейин 10 клиент чыкса, 10 клиентке бекер күндө ташыйсың го. Ошону таштап, таркатып, жеткизип, 2 ай, 3 ай бекер ташыдым. Анан клиенттерим мага көрүнүп калыптыр. Этиң стейкиңер бекер эмес беле доставкаңар депчи. Кудай ырбат эми. Эт кымбат. Алганды бергене эт кымбаттап кетти. Былтыр декабрда канча эле, азыр канча эттин баасычы. Анда азыр эт кымбаттады эми. Тууга түшүнгүлө туугандар. Биз деле оокат кылалы эми. Стейкти тааныттык. Дедиңер жакшы айткыла баралы депчи. Кичине эскитке кылалы демишпи деп анан эттеп алып барып эме кылып атабыз. Мына эми Назира айым ушундай бардыгычы. Анан
бул жагы стейктер деле даяр болуп калды. Стейктердин даамын көрүңүздөр, анан өзүңүздөр ал жагын баасын бересиздер да. Макул. Или 5 коесуздарбы, или канча коесуздар айтасыздар да. Макул сүйлөштүк. Замандаштар, биздин улан стейктин стейктери даяр болду. Келиңиздер, чогуу даамдап көрөлү. Чыгаралы да. Окмуш. Бисмиллахиррахманиррахим. Бизде стейктер ушундай болуп чыгат. Кандай сонун, ушинтип кудаларга койгон этин устакандарды элестетсеңиз кандай сонун. Мондай табактар менен берилеби атайын? Ушундай табактар менен 30 куда келсе 30 кудага. Азаматсыздар, караңыз, 50 куда келсе 50 кудага. Чыны кыргыздын тамагы болуптур, караңызчы, маке. Сонун. Кургак болуп калбаш үчүн үстүнө атайын соус салып коесуз, Этти өзүнөн бышкан. Бул эттин өзүнөн чыгат анча-мынча. Сычы. Эт да сочный болот да. Анан ичине дымдап туруп сочный болуп коебуз. Соусуна кызыгып сурагандар да аябай көп да. Басам. Биз жаңы нерсени чыгарганда дайыма коңшу өлкөлөр бизден сурашат. Бизге дагы үйрөтүп койгулачы деп. Сизге дагы ушундай Казак туугандарыбыз бар. Келип 2 күн ушене кетпей 3 күнгө үйрөтүп бер деп чоң жакшы акча сунуш кылып сурашты да мунун соусун, стейкти. Ушун менде кафелерим бар эле. Ошоктарга ачайын, иштетейин, көрсөтүп бер, мен тоорларын өздөрү эле көрөт, кылып берет депчи. Анан кийин ошентип бизде сунуш кылды Өзбекстан, Казакстандан. Анан бул только улан стейк деп өзүм ойлонуп таап чыккандыктан Кыргызстан ичине 7 областка бир жакшылап таанытайын, жетейин. Анан кийин да көрө жатабыз деп айттым да. Азырынча бере албайм депчи. Стейктерибиз даяр. Мындай нерсе косуп даамдап көрөлүк. Келиңиз. Кандай дейсиз? Мен макулмун. Замандаштар, аты-жөнүм Назира Бердигулова, биздин программада алгачкылардан болуп мени таң калтырган, калп айтып жатам, Алмаз Шаадаев бизге стейк бышырып берген тоодон. Сиз мынакей катарын толуктадыңыз. Нарындын жегиттери негизи эт жакшы көрөт окшойсуздар. Мына сиз дагы бизге сонун этти бышырдыңыз. Улан стейкин даамдап көрөйүнлү. Окмуш, жумшак. Азаматсыз. Жактыбы дамы? Аябай жакты. Мен чай коюп койгом. Азыр чайыбыз кайнайт. Мемеси дагы даамы да окмуш экен. Даамы мындай жаңы казандан чыккан жанагы эме барго? Куурдак. Даамында ошондой нерсе сездим да. Сонун экен аябай. Замандаштар, биз азыр Улан мырза менен маегибизди алдан ары улантып, жайылган дасторкон үстүндө чайыбыз да кайнап калып, чай демдеп, чайдын үстүндө биз бүгүнкү стейкти даамдап көрөбүз. Эгер сиздер жакында куда тоссоңуздар, туулган күн, юбилей болсо, анда Улан стейкке кайрылсаңыздар болот. Албетте мен бул видеонун астына Улан стейктин баракчасын жана номерин калтырып коёмун. Ойлобоңуздар, бул жарнак деп. Анткени биздин кыргыздын жигиттери Улан стейк деп ушинтип дүңүрөп Казакстандан, Өзбекстандан дедиңиз, атайын ашпозчулар келип бизге дагы үйрөт, биз да ушинтип чыгаралы дегенде, Улан мырза жок, алгач Кыргызстанга таанытышым керек деп, мына өзүнүн брендин, биздин эттерди сиздерге сунуштап жатканы мени сүйүндүрдү. Ушундай бычакка сап, жигиттерибиз көп болсун. Улан мырза, Улан стейк номер 1 болсун, Кудай буйрса. Ушундай филиалдар бир эле Кыргызстанда эмес, Алматыда деги эле койчу. Кол жеткен жерге, ой жеткен жерге ачылсын. Рахмат. Рахмат. Замандаштарга бир жакшы кала тилек айтсаңыз, эфирибиз жыйынтыктайлы. Урматтуу кыргыз элим, эмне дейсиз? Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Мени колдоп, жана мени подпискадарга, жана мени колдоп, Улан стейк өнүк, молодец деп колдогон баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Эме дейт го, кыргызда ким кайсы адам ыраазы болсо, ага Алла ыраазы болот дейт да. Ошондуктан баарыбыз бири-бирибизге мусулманбыз, ыраазычылык билдирип жүрсөк, Аллах бизге да ыраазы, сиздерге да ыраазы. Ошондуктан иншалла эмне дейсиз? Сизге да рахмат, сиздердин передачаңыздарга да рахмат, ушинтип бизди чакырганыңыздарга.
мен мынтип ойлогон да эмесмин. Мындай передачага барам деп өмүрү чыккан да эмесмин. Айылда өсүп эле, айылда чоңоюп эле кыргызча сүйлөп эле жүргөн эме болчумун. Азаматсыз. Анан биз ойлогондой болбойт эч убакта. Алла Таалам Куранда айтат, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом дейт. Баарын Алланын каалоосу менен мына сиздин Берибизге келет. бериңизге келип отурабыз. Рахмат. Улан Батыр, мындай болот. Бизде Кудай буйрса бул стейк камыр менен берилет дедиңиз. Кудай буйрса эмки эфирде кандай көрүлөт ошол камыр менен? Анда Камыр менен дагы өтө сонун бөлөкчө болот. Анан баса жогоруда айтып калдыңыз, бир күндө канча штук манты түйчүм дедиңиз? 800 штук манты түйчүм. Уктуңуздар, демек улан стейк манты дагы жакшы бышырат экен. Аны дагы кийинки эфирлерде сөз түрдө көрсөтүп берүүгө. Чисто Караколский ашлампыда жасайбыз. Сонун кылып көрсөтүүгө аракет жасайбыз. Кудай буйрса экрандан көрүшөбүз. Каналга катталып жана комментарий бөлүгүнө баш багып, жакшы сөздөрдү калтырып коюңуздар. Биз стейк жейбиз.